Мен картайганда мени балдарым бакпайт дейт кеше бир байке. Анан эмне үчүн сизди бакпайт десем айтат, мен дагы балдарымды баккан жокмун дейт. Биз апасы экөөбүз жаш кезибизде эле ажырашып кеткенбиз. Ал балдарды мен баккан жокмун, караган жокмун, бирок алар азыр эрезеге жетип калды, чоң эле жигит болуп калды. Эми мен мынакей картайып баратам. Эртең картайгандан кийин мен ал балдардан жакшылык күтпөйм, жана кызматын күтпөйм дейт. Анан мен айттым, сиз азаматсыз го, өзүңүз жаш кезиңизде кемчилик кетирип, анан ошону түшүнүп атасыз. Көпчүлүгү мындайда кемчилик кетирет, анан аны түшүнбөйт. Мисалы үчүн бизде ажырашкан үй бүлөлөр көп тилекке каршы. Бирок ажырашуу эмнеден келип чыгат? Ажырашуу бир жакшы нерседен келип чыкпайт, туурабы? Ар кимдин өзүнүн себеби бар. Мындай себептен ажыраштык, тигиндей себептен ажырашты. Эч ким жыргагандан ажырашпайт, мындайча айткандачы. Бирок ажырашкандан кийин аялдын эмес, эркектин жолу ачык болуш үчүн, эркек ийгилик жаратыш үчүн эмне кылыш керек десе, ошол ажырашып кеткен семьясына, аялына, бала чакасына карылашып туруш керек, жардам берип туруш керек. Бизде аябай майда эркектер көп да. Ошол аялын карабай эле койсун, бааларсын, өзүнүн канынан жаралган баласына жардам бербейт, алимент төлөбөйт, качып жүргөн эркектер көп да. Бирок ошол качып жүргөн эркектерчи вообще жарыбайт. Вообще ийгилик жарата албайт, баштаган иши оңунан чыкпайт, көчөдө кетип барса дөңгөлөгү жарыла берет, же бензини жетпейт, же машинасы бузула берет, чыгып жолу болбойт баягы эркектинчи. Эмнеге? Анткени ал аялына колдоо көрсөтпөй атат, балдарынан кабар албай атат. Силер ажырашкандан кийин дейт, аялыңарды баккыла дейт. Кайсыл учурга чейин десе, аялыңар башка эркекке тийип кеткенге чейин дейт. Балдарыңарды баккыла дейт. Кайсыл учурга чейин десе, балдарыңар 18 жашка чыкканга чейин, эрезеге жеткенге чейин дейт. Көрсөтөрбү? Ажырашкандан кийин да өзүнүн милдети бар да. Бизде эмне? Эркектер аябай багы майдаланып, анан колдоо көрсөткүсү келбейт да. Бирок кээ бирлер ошентип колдоо көрсөткүсү келбейт деп ойлойт да. Ой, балдар чоңойбосо кайра мага келип калат, атасын таап, атасын издеп келет депчи. Жок, редко, аябай редкий учурда бала издеп барып таап атасына колдоо көрсөтөт. Бирок көпчүлүк учурда эгерде баланы убагында карабасаң, ал да сени картайганда карабайт. Анан мага Бишкек шаарынан көп жазат да, чолпон, сенде консультация алайын дедик эле, семейный консультация барбы депчи. Мен азыр Ош шаарында турам, Бишкекте эмесмин. Бирок 5-апрелде сиздерге Самат Амалбаев деген СНГ боюнча, ошол үй бүлөлүк психология боюнча эксперт, СНГ боюнча аябай жакшы атактуу эле инсан экен. Ошол Адам Ева деген курсу бар экен. Ошол курсун бул 5-апрелде Бишкекке келип офлайн бир күн өтөт экен. Ушул үй бүлө темасы боюнча бир чыр-чатактар бар болсо, же үй бүлөлүк консультация керек болуп атат эле десеңиздер, ушул Адам Ева деген офлайн курсуна барыңыздар. Мен азыр мына жака ссылка таштап кетем. Билимге инвестиция кылыңыздар. Билим алсаңыздар, мындай билимгүдүүгө дүйнө жарык деп коет го, ошондой билим алыңыздар. Анан мынагы Самат Амалбаевдин Адам